Баткен райондук сотуна 2 даттануу берилген. Окуя катталган күнү 20 саатка чейин шектүүнү милиция кызматкерлери жактоочусуз кармашканы жана андан кийин да жактоочуну жолуктурбагандыгы боюнча маселе коюлган. Биринчи мен келген күнү 19 күнү Калыков Мелиске жолугушууга жол турбай койгон. Экинчиси бул ошол Калыков Мелисти 17 ноябрь күнү кармап кеткенден кийин 18 ноябрь кечке чейин жатканда 20 саат эч кандай адвокаттын жардамысыз, адвокатка баягындай адвокат чакырбастан мыйзамсыз кармашкан, ал жөнүндө эч кандай протокол дагы, документ дагы жок. Ошол аралыкты биз райондук соттон суранып атабыз. Мыйзамсыз деп таап берүү жөнүндө. 15 январь күнү саат 14-тө Баткен райондук соту Мелис Калыковдун жактоочусунун даттануусун карашы керек болгон. Бирок жогорку соттун төрайымы Баткен облусуна иш сапары менен келгендиктен бул жагдай кийинкиге жылдырылган. Биз районный соттун астына келгенде ушул төрайым келип, анан ушул жакта собрание болуп аткандыгы жөнүндө биз билдик. Бул деле бул адамдын эмесини сыйлабагандык болуп эсептелет да. Мисалы заранее айтып коюш керек да, ушундай эми собрание чогулуш болот, ошондуктан саат мынчага жылат деген. Бийликтегилерге мындай эме жок экен да, булардын өзүнө закон жок экен действительно. Соттук отурум кечки саат 6:30 башталган. Бирок Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкеринен башка бир да күбө суралбаганы нааразычылык жаратууда. Ошол жерде барган свидетелдерди бирини сураган жок. Бир гана эме сүйлөдү. УВДнын тергөө боюнча орун басары Абикулов. Ошол эле айтты, эч кандай биз үйүнөн алып кеткен жокпуз. Эч кандай эмеге бизнес эмеге УВД милиция кармаган жок. Мелисти 2 сааттан кийин чыгарып койсо, өзү кетпей жүрө берди дейт. Мындан сырткары соттун чыгарган өкүмү шектүүнүн жактоочусуна да, жакындарына да уктурулбаганы белгиленет. Өкүм чыгарам деп кирип кетти, биз күтүп отурдук, саат 9га чейин күтүп отурдук судьянын кабинетинин кабылканасында. Күтүп отурдук. Анан наряд чакырып кирди. Адвокат жок, прокурор жок, тергөөчү жок. Ошол 4 наряддын эмелерине окуп чыгып кеттир. Биз сыртта күтүп отуруппуз. Биз уккан жокпуз эмесин. Облустук соттун маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча шектүү Мелис Калыковдун жактоочусунун даттануусун райондук сот өндүрүштөн кыскарткан. Башкача айтканда канааттандыруусуз калтырган. Буга 3 негиз бар. Биринчиден, ошол тергөө жүрүп жаткан жергиликтүү жерде сотко кайрылышы керек. Ошто жүрүп атат азыр. Экинчиден, даттануучу ошол кайрылуусунун мөөнөтү өтүп кеткен. Мындайча айтканда бул ордерди ноябрда алып атат. Бул кылмыш иши менен бул таныш. Буга чейин Мелис Калыков облус прокурорунун өлтүргөнү боюнча көрсөтмө бергенин башкы прокуратуранын жана ички иштер министринин өкүлдөрү билдирген. Бирок аны шектүүнүн жактоочусу жокко чыгарууда. Анткени ушул кезге чейин бир эле жолу тергөөчү шектүүнү суракка алганын жана тергөө иштеринен Мелис Калыков баш тартканы маалымдалат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен. Ошко которулуп баргандан бери 2 ай убак өттү. Болгону бир эле жолу ошол сурак болгон, башка эч кандай сурак болгон жок бүгүнгө чейин. Мойнуна алган эмес.